27 bölüm. Ошондо Салапаттын кыздары келишти. Салапат Хейпердин, Хейпер Гилаттын, Гилат Махирдин, Махир Менашенин, Менаше Жусуптун уулу. Салапаттын кыздарынын аттары Махла, Ноя, Хагла, Милка жана Тирсале. Алар Муса менен ыйык кызмат кылуучу Элазардын төрөлөр менен баардык жамааттын алдына келип, жыйын чатырынын оозунда туруп мындай дешти: Биздин атабыз чөлдө өлгөн. Ал теңирге каршы чыккан Корактын таламдаштарынын арасында болгон эмес. Ал өз күнөөсү үчүн өлгөн. Анын эркек балдары болгон эмес. Эркек баласы жок болсо эле атабыздын аты өз уруусунун арасынан өчүп калышы керекпи? Атабыздын бир туугандарынын арасынан бизге да жер бергиле. Муса бул ишти Теңирдин алдына койду. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: Салапаттын кыздары туура айтып жатат. Аларга атасынын бир туугандарынын арасынан мураска жер бер. Аларга атасынын үлүшүн бер. Анан Исраил уулдарына мындай деп айт: Ким эркек бала көрбөй өлсө, анда анын энчисин кыздарына өткөрүп бергиле. Эгерде кыздары жок болсо, анда анын энчисин бир туугандарына бергиле. Эгерде бир туугандары жок болсо, анда анын үлүшүн атасынын бир туугандарына бергиле. Эгерде атасынын бир туугандары жок болсо, анда анын үлүшүн мураска калтыруу үчүн өз уруусундагы жакын туугандарынын бирине бергиле. Теңир Мусага буйругандай, бул мыйзам Исраил уулдарына түбөлүккө калсын. Теңир Мусага дагы мындай деди: Мына бул Абарым тоосуна чыгып, мен Исраил уулдарына берип жаткан жерди кара. Ал жерди карап чыккандан кийин бир тууганың Аарун өз элине кошулгандай, сен да өз элиңе кошул. Анткени силер Син чөлүндө менин буйругумду аткарбай койгонсуңар. Бүт жамаат наалып жатканда Мериба суусунун боюнда аларга менин ыйыктыгымды көрсөткөн эмессиңер. Муса Теңирге мындай деди: Теңир бардык адамдардын рухунун кудайы. Ушул жамаатты башкара турган адамды дайындап койсо экен. Теңирдин жамааты кайтаруучусу жок койлордой болбош үчүн алардын алдында кирип чыга турган, аларды алып чыгып, алып кире турган адам болсо экен. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: Ичинде рух бар, Нундун уулу Жашияны өзүңө чакырып, башына колуңду кой. Аны ыйык кызмат кылуучу Элазардын алдына, бүт жамааттын алдына тургузуп, алардын көз алдында ага акыл насаат айт. Исраил уулдарынын бүт жамааты ага баш ийиш үчүн өз даңкыңдан бер. Ал ыйык кызмат кылуучу Элазарга кайрылып турсун. Элазар болсо Теңирдин чечимин Урим аркылуу сурасын. Исраилдин бардык уулдары менен бүткүл жамааты аны менен бирге болуп, анын айтканы боюнча кирип чыгып турууга тийиш. Теңир буйругандай, Муса Жашияны чакырып ыйык кызмат кылуучу Элазардын жана бүт жамааттын алдына койду. Анан ал Жашиянын башына колун коюп, Теңир кандай айтса, ошондой кылып ага акыл насаат айтты. 69 забур. Ырчылар тобунун башчысына, Дөөттүн забуру эске түшүрүү үчүн. Кудайым, мени куткарууга шашыл. Теңирим мага жардамга шашыл. Менин жанымды издегендер маскара болушсун, уятка калышсын. Мага жамандык каалагандар артка качып, күлкү болушсун. Мага жакшы болду, жакшы дегендер мени кордогон үчүн артка качышсын. Сен издегендер, куткарууңду сүйгөндөр кубанып, шаттанып, тынымсыз Кудай улуу дешсин. Мен болсо алсызмын жана жакырмын. Кудай мага шашыл, сен менин жардамчымсың, куткаруучумсуң. О Теңир, кечиктирбей кел. 70 забур. Мен сага ишенем, Теңирим. Түбөлүккө уятка калбайм. Мени өз атлеттигиң менен куткар. Мени бошот. Мага кулак сал, мени куткарып кал. Мен ар дайым жашнала турган бекем башпаана бол. Мени куткарууну өзүң буйругансың. Анткени сен менин асказоомсуң, коргоноор сепилимсиң. О Кудай, мени адилетсиздин, ыймансыздын, кордогондун колунан куткар. Анткени сен менин үмүтүмсүң, Теңирим. Кудайым, жаш кезимден бери мен сага ишенип келем. Энеден төрөлгөндөн бери сага бекем ишенем. Өзүң мени энемдин курсагынан чыгардың. Сени тынбай даңктайм. Көпчүлүккө мен укмуш болуп көрүнгөм, бирок сен менин бекем үмүтүмсүң. Сенин улуулугуңду ар күнү даңазлап ырдаш үчүн оозум мактоо ырларына толсун. Картайганымда менден баш тартпа, алдан күчтөн тайганымда мени таштап салба. Анткени душмандарым мага каршы сүйлөшүшөт. Менин жанымды аңдыгандар өз ара кеңешип жатышат. Кудай аны таштап салды. Артынан түшүп кармап алгыла, анткени анын куткаруусу жок дешет. Кудай, менден алыстаба, Кудай. Мага тезирээк жардам бер. Менин жаныма каршы душман болгондор уятка калып, жок болушсун. Мага жамандык издегендер шылдың болуп, абийри төгүлсүн. Мен болсо ар дайым сенден үмүттөнөм. Сени кайра даңктай берем. Менин оозум ар күнү сенин чындыгыңды, сенин улуу иштериңди жарыя кылат. Анткени мен алардын санын билбейм.
Теңирдин кудурети жөнүндө ойго батам. Сенин чындыгыңды, бир гана сенин чындыгыңды эске салам. О Кудай, мени жаш кезимден бери үйрөтүп келе жатасың. Азыркыга чейин сенин кереметтериңди жарыя кылып келе жатам. Кудайым, мени каарыганымда да, чачым агарганда да калтырба. Сенин күчүңдү ушул тукумга, сенин кудуретиңди келе жаткан тукумга жарыя кылганча мени таштаба. О Кудай, акыйкатың асманга жетти. Сен улуу иштерди жасадың. О Кудай, сага ким тең келе алат? Сен менин башыма оор кайгыны көп салдың, бирок кайрадан тирилтип алдың. Жердин түбүнөн кайра чыгардың. Сен мени көтөрүп тургансың. Мени сооротуп тургансың. Ошондуктан мен сени Кудайым, сенин чындыгыңды лирада ойноп даңктайм. Кыл аспап менен сени мактап ырдайм. О Израилдин ыйык Кудайы, сен жөнүндө ырдап жатканда оозум кубанат, өзүң куткарып алган жаным да кубанат. Менин тилим да ар күнү өзүңдүн чындыгыңды жарыя кылат. Анткени мага жамандык издегендер уятка калышты, маскара болушту. 17 бөлүм. Дамаск жөнүндө пайгамбарчылык. Мына, Дамаск шаарлардын эсебинен чыгат, үйүлгөн урандык айланат. Ароердин эң калган шаарлары малга калат. Мал ошол жерге жайылат, аларды үркүткөн эч ким болбойт. Ибраимдыктардын сепили да, Дамаск падышачылыгы да жок болот. Исраил уулдарынын даңкына эмне болсо, Сириянын калган бөлүгүнө да ошондой болот дейт Себайот теңир. Ошол күнү Жакыптын даңкы кемейт, анын семиз денеси арыктайт. Орокчу эгин жыйнагандан кийин, анын колу машак тергенден кийин, Репа уулдарынын өрөөнүндө машак жыйнагандан кийин кандай болсо, ошол күнү ошондой болот. Зайтун дарагын күүгөндөн кийин эң башында калган 2-3 мөмөдөй, же мөмөлүү шагында калган 4-5 мөмөдөй андан калдык калат дейт Исраилдин Кудай теңири. Ошол күнү адам өзүнүн жаратуучусуна кайрылат, анын көзү Исраилдин ыйыгына бурулат. Ал курмандык чалынуучу жайларга да, өзүнүн колу менен жасалган иштерге да карабайт, өз колдору менен жасаган жасалма кудайларга, Ашейра менен Баалга да карабайт. Ошол күнү анын бекемделген шаарлары токойлордо жана тоолордун башында Исраил уулдарынын алдында таштап кетишкен урандылардай болот. Ал чөлгө айланат. Анткени сен өзүңдү куткарган Кудайыңды унутуп койдуң. Өзүң башкалгалаган асканы эсиңен чыгарып койдуң. Ошондуктан сен көңүл ачуучу бактарды көбөйттүң. Башка бирөөнүн жүзүм сабагынан алып келип, жаш бутактарды отургуздуң. 11. Алар өссүн деп, сепкендериң эрте гүлдөсүн деп, отургузган күнү кам көрдүң. Бирок түшүм жыйнаган күнү үйүлгөн түшүм эмес, оор кайгы болот. О, көбелдердин ызы чуусу, алар деңиз күркүрөгөндөй күркүрөп жатышат. Уруулардын өкүрүгү, алардын өкүрүгү шараккан суунун гүрүлдөгөнүнө окшош. Элдер шараккан суулардай гүрүлдөп жатышат. Бирок теңир аларды коркутканда алар алыс качып кетишти. Алар тоолордогу шамал учурган топурактай, куюн сапырган чаңдай болушту. Кеч киргенде коркунуч басты. Бирок таң атканга чейин эле ал коркунуч жок болду. Бизди талаптаногондордун үлүшү, бизди кыйраткандардын тагдыры ушундай. 18 бөлүм. Эфиопия дарыяларынын арка yüzүндөгү канаттардын ызылдаганына толгон жерге кайгы. Ал деңиз менен элчилерин жөнөткөн, сууларда камыш кемелер менен жүргөн жер. Күлүк элчилер, күчтүү сергек элге, башынан ушул кезге чейин коркунучтуу болгон элге, дарыялар кесип өткөн жерди тебелеп тепсеген узун бойлуу элге баргыла. Силер баарыңар ааламда жашагандар, жер тургундары, тоодон туу көтөрүлгөндө карагыла, сурнай тартылганда уккула. Анткени теңир мага мындай деп айткан: жамгырдан кийинки жарык нурдай болуп, кырман маалындагы аптапта булуттан түшкөн шүүдүрүмдөй болуп, мен өзүмдүн турагымдан силерди тынч карап турам. Анткени жыйнаганга чейин эле жүзүм гүлдөп бүтүп, мөмөсү быша баштаганда эле теңир бычак менен сабагын кесип салат, жаш бутагын кыйып салат. Анан бардыгын тоодогу жырткыч куштарга жана талаа жырткычтарына калтырышат. Ошондо жырткыч куштар ал жерде жайды өткөрүшөт. Ал эми бардык талаа жырткычтары ошол жерде кышташат. Ошол учурда теңир Себайотко, теңир Себайоттун ысымы турган Сион тоосуна бардыгын тебелеп тепсеп, эзелтен коркунуч туудуруп келген, жерин дарыялар кесип өткөн узун бойлуу, күчтүү сергек эл тартуу алып келет. 5 бөлүм. Жыйын башчыларынын бири Машаяктын азап тартканына күбө болгон, айкын көрүнө турган даңкка ортоктош боло турган мен силердин жыйын башчыларыңардан өтүнөм. Кудайдын силерге тапшырган үйүрүн кайтаргыла. Аны аргасыздан эмес, чын көңүлдөн, Кудайга жаккандай өзүңөрдүн керт башыңардын кызыкчылыгы үчүн эмес, ынтаалуулук менен
энчиңердин үстүнөн үстөмдүк кылуу менен эмес, үйүргө үлгү болуу менен кайтаргыла. Жыйын башчыларынын башчысы келгенде силер даңктын соолубас таажысын аласыңар. Ошондой эле жаштар жыйын башчыларына баш ийгиле. Баардыгыңар бири-бириңерге баш ийип момун болгула. Анткени Кудай текеберлерге каршы турат, ал эми момундарга ырайым кылат. Демек Кудай силерди өз убагында жогору көтөрүш үчүн анын күчтүү колунун астында моюн сунгула. Баардык түйшүктөрүңөрдү ага тапшыргыла, анткени ал силер үчүн кам көрөт. Эстүү жана сергек болгула. Силердин душманыңар шайтан кимди жутуп жиберсем деп айкырган арстан сыяктуу тегеренип жүрөт. Ага бекем ишенимгер менен каршы тургула. Дүйнөнүн ар тарабындагы бир туугандарыңар да силер сыяктуу эле азап тартып жатышканын билгиле. Бизди Машаяк Иса аркылуу өзүнүн түбөлүк даңкына чакырып алган жана ырайымдын булагы болгон Кудай бир аз убакыт азап тартканыңардан кийин силерди өзү жеткилең, бекем, кайраттуу жана туруктуу кылат. Бийлик түбөлүктөн түбөлүккө аныкы. Амин. Силерге жазган ушул кыска катымды мен ишенимдүү бир тууган деп эсептелген Сыласка жаздырдым. Бул катты силерге кайрат берүү үчүн, Кудайдын ырайымынын чындык экендигин күбөлөндүрүү үчүн жаздым. Силер ошол ырайым менен жашап жатасыңар. Бабылдагы силер сыяктуу эле тандалган жыйын жана уулум Марк силерге салам айтып жатышат. Бири-бириңер менен өбүшүп саламдашкыла. Машаяк Исага ишенгендердин баардыгына тынчтык болсун. Амин.